Ломоносов атындагы мектеп гимназиясындагы окуучулардын жаңы окуу жылында жаңы корпуста окуйбуз деген тилеги быйыл да орундалган жок. 500 орунга ылайыкташкан кошумча корпус бүткөрүлбөгөнү үчүн балдар кайрадан 3 нөөмөт менен окууга аргасыз болуп жатышат. Эртең кыш келгенде кеч 7:30 чейин, 7:30 чейин сабактарды созушка туура келип атат. Эртең менен бизде эчтакыр баягы кыш күндөрү дагы 8:30 калган мектептер башталса, бизде 8-ден эчтакыр жылдыра албайбыз. Аралыктарда да класстар бар. Анан кээ бир предметтер каналардын жетишпегендигинен окутулбай жатат. Гимназия болсок дагы ийримдер өтүлбөй жатат. Себеби деген бизде канат жок такыр. Усулканадан дагы, усулкананын ичинде мисалы бардык соцпедагог дагы, уюштуруучу дагы, завуч, окуу бөлүм башчылары, ИДН кызматкерлери бардыгы бир канатта отурушат. Себеби каналарды бардыгы окуу каналарына айландырганбыз. Аталган мектеп гимназиясынын имараты 2008 жылы авариялык абалда деп табылган. 8 жыл дегенде жанына кошумча корпус курула баштап, ошол кездеги мэр Айтмамат Кабырбаев 2017 жылдын 20 январында толук бүтүрүүнү тапшырган. Биздин Ломоносов атындагы мектеп гимназиясында башталгычкасында бала аябай көп болгондуктан ар бир классыбызда 50дөн 51, мисалы мен азыр 3 класста 51 окуучу отурат. Бала көптүгүнө байланыштуу өзүңүздөр көрүп атырсыздар, балдар 3төн отурат бир партада. Ушул ыңгайсыздыктар балдар жазганда бир аз бири-бирине тоскоолдук болуп атат. Мектептин эски имараты 275 окуучуга ылайыкташкан. Бирок 2500дөн ашуун бала чакан корпуста 10 эсе көп окууга аргасыз. Андан сырткары убактылуу курулган ажаткана кооптуу абалга келип, окуучулардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатат. Бир жылга ажаткана курулган да, убактылуу ажаткана курулган. Азыр мына 3 жылга айланып кетти. Мен эң коркунучтуу балдардын коопсуздугунан коркконум ушул ажаткананын абалы кандай болот. Бул боюнча сынып станцияга кайрылдык, мэрияга кайрылдым. Азыркы кезде эртең менен линейка башталганда эле биз чоң класстын балдарын барбагыла ажатканага деген ушундай тарбиялык иштен баштап атабыз. Номер 3 Ломоносов атындагы мектептин жаңы корпусу 80-90% курулуп бүткөн, бирок учурда курулуш толук бүтпөгөндүктөн колдонууга берилбей турат. Ломоносов мектебинин кошумча корпусу республикалык бюджеттин эсебинен 500 орунга ылайыкташтырылып курулган. Тендердик баасы 45 миллион сом. Бекстрой жоопкерчилиги чектелген коому уткан. Учурда мектептин ажатканасы менен суу түтүктөрүн курганга 14-15 миллион сом каржы керектелет. Курулуш иштери башталган жок, бир дагы себеби бизде бул мектептин каржы булагы республикалык бюджеттен болгондуктан, республикалык бюджеттен биздин башкармалык мэрия тарабынан биз республикалык бюджеттен, өкмөттөн, финанс министринен кат аркылуу сураганбыз, бирок каржы маселени тартыштаган айтор бизге каржы маселеси келген жок, ошондуктан курулуш иштери жылбай токтоп турат да. Белгилей кетсек, 91 жылдык тарыхы бар Ломоносов мектеби 1928 жылы пайдаланууга берилген. Окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.